Казакстандын унаа логистикалык тармагында көрүнүктүү өсүш байкалууда. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча инфраструктура тармагынын жалпы кошумча баасы 4 триллион 300 миллиард теңгеге жеткен. Бул республиканын ички дүң өнүмүнүн 8,2%-ын түзөт. Жыл ичинде бул тармакка тартылган каржы көлөмү 37%-га өскөн. Ушул жылдын алгачкы 6 айында унаа менен логистика тармагына 578,5 миллиард теңге инвестиция багытталган. Капитал салымдарынын көбү Астана шаарына, Атырау жана Маңгыстау облустарына бөлүнгөн. Мындай маалымат Энерджипром сайтында келтирилген. Белгилей кетүүчү жагдай, бүгүнкү күндө республикада унаа тармагында ири долбоорлор аткарылууда. Мунай жана газ түтүктөрүнүн желеси модернизацияланып, аба майдандардын инфраструктурасы жаңыртылууда. Актау деңиз порту менен Коргош кургак порту өнүктүрүлүп жатат. Жаңы жибек жолу паневразиялык долбоорунун алкагында эл аралык унаа коридорлору да курулуп жатат. Казакстандык эт кластерин өнүктүрүүгө Костанайдын кошо турган салымы көп болот. Бүгүнкү күндө Аркалык шаарындагы эт иштетүү комплексин ишке кошуу колго алынган. Колбаса өндүрүштөрү менен консерваланган эт чыгара турган жаңы өндүрүш жайы алдыдагы 9 айында ишке кирет. Ишканада күнүнө 50 баш мал союлуп, жылына 1000 тонна өнүм өндүрүлөт деп күтүлүүдө. Мына жакта мынеки баштап малдар кырып союлат. Бул жакта мал союлат. Ал эми ушул жерде ичеги карын тазаланат. Бул жерде тери кампасы болот. Мына булар болсо музаткычтар. Күнүнө 50 мал союлат деп жатабыз. Колбаса жана консерва цехи болот. Колбасный цех и консервный цех. Белгилей кетсек, эт комбинаты толук долбоорду кубаттуулукка 2 жылдан кийин кошулат. Бул жалпы Костанай облусундагы 3-үчү ири ишкана. Имеющий потенциал и численность поголовья мелкого. Азыр колубуздагы майда жана ири кара малдын саны комплекстин туруктуу иштөөсүнө мүмкүнчүлүк берет. Биз Торгай аймагынан жакынкы Караганды жана Акмола облустарынын малын сатып алабыз. И Карагандинской, Акмолинской областях. Азыр комплекстин курулуш иштери аяктап калды. Долбоор боюнча колбаса жана консерваларды даярдоого арналган жабдыктарды монтаждоо иштери башоон айынын ортосунда башталат. Комбинат 9 айында ишке кошулат. Борбор Азия менен Асиан өлкөлөрүн бир кор бир жол ааламдык демилгеси байланыштырат. Бул багытта негизги роль Казакстанда. Анткени өлкө аймагында экономика жана инфраструктура, Кытай менен чек арада жайгашкан Коргос унаа логистикалык хаб, Батыш Кытай, Батыш Европа автомагистрали, Актоо деңиз порту жакшы өнүккөн. Бүгүнкү күндө Кытайдын чыгышында орун алган Ляньюнган порту жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатат. Мисалы, бул жерде казакстандык буудай түштүк чыгыш Азияга багытталган поезддер менен кемелерге жүктөлөт. Ляньюнган биз үчүн жаңы рынокторго жол ачат. Мекендик буудайды Вьетнамга ташуу боюнча карым-катнаш орноттук. Ушул багыт менен биздин өндүрүшүбүз 18 күндүн ичинде жеткирилет. Сатып алуу, ташуу, товар өткөрүү. Биз түштүк чыгыш өлкөлөрүнө казакстандык өндүрүштүн экспорту үчүн толук логистикалык тизмек жасадык. Жакында товар түрлөрүн кеңейтүүнү караштырабыз. Алдыдагы мезгилде жүгөрү, минералдар, пахта жана кой этин жеткиребиз. Жыл башынан бери Казакстандан Ляньюнганга 50 миллиондон ашуун тонна буудай жеткирилген. Порт өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча азыр Ляньюнганда данды иштетүү тууралуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Бул эки жактуу соода саттыкты мындан ары өнүктүрүүгө жаңы түрткү берет. Аны менен катар соода хабы бир кор бир жол алкагында башка өлкөлөр менен кызматташтыкты жандандырышына порт өкүлдөрү ишеним артышууда. Келечекте аталган порт ШК өлкөлөрүнө товар экспорттой турган ири хаб болоруна ишенебиз. Биздин Казакстан менен ич ара тыгыз карым-катнашыбыз башка өлкөлөр менен иштешүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Азыркы тапта бул жумушка Өзбекстан жигердүү түрдө кошулууда. Анын үлүшүнө болжол менен Шанхай кызматташтык уюмунун өлкөлөрүндөгү ташуулардын 40% тиешелүү. Серепчилердин пикири боюнча транспорттук логистикалык желени кеңейтүү аймактын ааламдык эл аралык сооданы интеграциялоого мүмкүнчүлүк берет. Аны менен катар бул бүткүл Борбор Азия өлкөлөрүнүн транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн жигердүү жогорулатат. Ташкентте аяк оон айынын 20-21-леринде Борбор Азиянын унаа коридорлору боюнча эл аралык конференция өтөт. Жыйында аймактагы эл аралык унаа коридорлорун ич ара эффективдүү пайдалануу, бирдиктүү, радиалдык жана сырткы интеграцияланган унаа кеңештигин калыптандыруу маселелери талкууланат деп күтүлүүдө. Ошондой эле иш-чаранын дагы бир максаты эл аралык каржы институттарынын өкүлдөрү унаа жана логистикалык компаниялар менен колдонуудагы жана жаңы унаа коридорлорун куруу боюнча диалогду андан ары өнүктүрүү.
Түркменстанда эл аралык аралды куткаруу фондунун уюмдаштыруучу мамлекеттеринин башчыларынын саммити өтөт. Ал башоон айынын 24-үндө Каспийдеги Аваза улуттук туристтик аймагында өтөт деп жазат Түркмен портал. Белгилей кетсек, эл аралык аралды куткаруу фонду аймактагы кызматташтыкты камсыз кылуу тармагындагы экологиялык жана коомдук экономикалык жагдайды жакшыртууга багытталган маанилүү аймактык түзүм катары таанылат. Ташкентте Өзбекстан-Жапония бизнес форуму өттү. Эки өлкө ишкерлери соода инвестициялык кызматташтык тармагындагы отун энергетикалык комплекс, жашыл технологиялар жана саламаттыкты сактоо долбоорлорунун келечегин талкуулашты. Кыргызстанда санариптик бизнести трансформациялоо маселелери караштырылууда. Жергиликтүү ишкерлер тармактагы жараяндарды жакшыртуунун маанилүүлүгүн айтып жатышат деп маалымдайт Кабар Кейдже. Алардын пикиринде бул бизнестин атаандаштыкка туруктуулугун жакшыртып, экспорт көлөмүн жогорулатууга жол ачат. Экономиканын бардык тилкелеринде инновациялык чечимдерди киргизип олтуруп, товар өткөрүү менен кызмат көрсөтүүнү болушунча алдыга жылдырууга болот дешет адистер. Казакстанда алгачкы жолу жасалма жүрөк донордук жүрөккө алмаштырылды. Бул операция кардиохирургиянын өнүгүшүн жаңы деңгээлге көтөрүүдө. Азыркы убакытта бейтаптын жагдайы жакшы дешет дарыгерлер. Ал адаттагыдай тамактанып, сыналгы көрүп, туугандары менен сүйлөшөт. Ошентсе да адистердин айтымында азыр ал жандандыруу бөлүмүндө, дарыгердин көзөмөлүндө болууга тийиш. 9 месяцев назад он был в таком состоянии, что ему невозможно было донорское сердце пересадить. 9 ай мурун бул бейтапка донордук жүрөк трансплантациялоо операциясын жасоо мүмкүн эмес эле. Жасалма жүрөк орнотулгандан кийин анын башка да органдарынын жумушу жакшырып, артериялык кан басымы калыбына келди. 3 айдан кийин биз донордук жүрөк издештире баштадык. Мындай операция дүйнө жүзү боюнча Казакстанда биринчи жолу жасалып, ийгиликтүү аяктаганына өтө кубанычтамын. Когда можно пересадить донорское сердце. И мы донорское сердце уже искали через 3 месяца для него. Кармат толук жасалма жүрөктү изилдей турган эл аралык клиникалык изилдөөлөргө улуттук кардиохирургия борбору да кирип жатат. Бул терминалдуу жүрөк жетишсиздиги бар бейтаптын жүрөгүн алмаштыра турган биопротез. Анын салмагы туура 1 килограмм. Азыркы тапта мындай операцияны 60 адам күтүп жатат. Ал эми Петропавлдык Алексей Чабан болсо, операциядан кийин жаңы жүрөгүнө көнүп жатат. Эч кандай ыңгайсыздыкты сезбеймин дейт ал. Это очень важно. Мен жумасына 3 жолу спорт менен машыгам. Буга чейин да спортко жакын болчумун. Ошондуктан операциядан кийин да машыгууларымды улантууну чечтим. Оору улут тандабайт. Ошол себептен мындай операциялар ар бир өлкө үчүн маанилүү. Бизде операциянын ийгиликтүү жасалып жатканына кубанычтамын. Алексейдин алдыдагы планы үй бүлөсүнө көңүл буруп спорт менен көбүрөөк машыгуу. Ал донордук жүрөк трансплантациясын күтөт. Казакстандын туристтик мүмкүнчүлүгү чоң. Азыркы тапта Павлодар облусунун Баянауыл районунда туризмди өнүктүрүүгө болушунча колдоо көрсөтүлүп жатат. Бул аймак уникалдуу табигый климаттык жагдайларга ээ. Коюлган максаттарды ишке ашыруу үчүн бул жердеги инфраструктураны жаңыртуу иштери башталды. Бүгүнкү күндө курорттук аймактагы жолду оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Ал жалпы узундугу Астана-Павлодар автобанынан баштап Караганды облусунун чек арасына чейинки 230 чакырымды камтыйт. Бардык оңдоо иштерине болжол менен 6 миллиард теңге каражат бөлүнгөн. Курулуш иштери быйылкы жылдын 9 айында аяктайт деп пландалууда. Применяем новый метод холодного ресайклинга. Ишибизде муздак ресайклинг ыкмасын колдонуп жатабыз. Эски төшөлмөнүн 10 сантиметр калыңдыгын калтырып, шагыл жана 4% цемент кошобуз. Бул жумуш мезгили менен чыгашаны төмөндөтөт. Сроки и снижает цену. Дагы бир ири курулуш бул чакан авиация үчүн аба майдан. Бул жерде жүргүнчү кемелерин кабыл алуу үчүн бардык шарттар жасалат. Стоимость проекта составляет 240 миллионов. Казаэронавигация. Долбоордун баасы 240 миллион теңгени түзөт. Казаэронавигация бизге атайын навигатордук жабдыктарын сатып алды. Азыр сынак жыйынтыкталды. Эми жеткирүүлөрдү күтүүдөбүз. Азыркы тапта Жарандык авиация комитети менен инвестициялар жана өнүгүү министрлиги биргеликте бизге авиакомпания издештирүүдө. Алдыдагы убакытта Diamond Fokker сыяктуу учактарды жеткирүү планда бар. Ал эми жеңил учактарды туристтерге оюн зоок уюштурууда, парашюттан секирүүдө, ошондой 4 көл арасындагы экскурсия үчүн пайдаланабыз. А также экскурсионные между нашими 4 озерами.
Азырынча ушул жерден Астана, Алматы, Караганды жана Павлодар шаарларына аба каттамдары ачылат. Алдыдагы убакытта жергиликтүү аба майдан Орусия аймактарынан учактарды кабыл алууну көздөөдө. Белгилей кетсек, аталган өлкөдөн келген саякатчылардын саны аймакта арбын. Улуттук табият парк кызматкерлеринин айтымында, орусиялыктар интернет аркылуу тапшырык беришет. Саякатчыларга сейилбакта жөө эс алуу түрлөрү, ат жана шайтан араба менен жүрүүнү кошкондо 13 экскурсиялык багыт сунушталат. По спесчету мы должны в этом году заработать 30 миллионов тенге. То есть это... Быйылкы жылы 30 миллион тенге табууга аракет кылабыз. Бул каражат жашылдандыруу, коопсуздук, өрт өчүрүүчү унаалар, күзөт кызматкерлерин жакшыртууга жумшалат. Рабочих, которые чистят на территории Жасыбай. Азыр Баян ауылда 34 эс алуу үйү бар. Жыл сайын алардын катарына жаңылары кошулууда. Жаңы талаптар да коюлуп жатат. Башкы талап туристтерди тейлөө сапаты эң жогорку деңгээлде болушу шарт. Наша зона отдыха уютная. Биздин эс алуу аймак жайлоо, 150 адамга ылайык. Курулушу башталган кезде биз конокторубуздун бардык ойлорун эске алып, жыгач үйлөрүн салдык. Быйыл кичинекей балдарга арналган бассейн ачтык. Биз жыл сайын аймагыбызды ар түрдө, өтө кооз гүлдөр менен кооздоого аракет кылып келебиз. Первый раз приехали, красиво, очень сильно нравится, тепло. Биз бул жерге биринчи жолу келдик. Аябай жакты, жылоо, бардык жерде сейилдөөгө, сууга түшүүгө болот, таза аба. Бизде ушундай жайлардын болгону кубандырат. Баян ауылда туристтердин агымы жыл сайын өсүүдө. Мырза Чокуу тоосунда туризмди жыл бою өткөрүү үчүн аркан жол жана лыжа жолу салынат. Аталган объектти колдонууга ушул жылдын күз мезгилине чейин берүү пландалып жатат. Маңғыстау облусунда ири туристтик долбоорду ишке ашыруу көздөлүп жатат. Белгилүү Каракия ойдоңунун Ашшор деп аталган айланасында рекреациялык аймак салуу көздөлүүдө. Бул үчүн Каспий деңизинен арык казылып, ал жер туздуу суу менен толтурулат. Келечекте жасалма суу сактагыч жээгинде конок үйлөр курулуп, эс алууга келгендерге арналып кум жээк комплекстери салынат. Долбоордун алдын ала баасы 60 миллиард теңгеге бааланууда. Вот это технико-экономическое обоснование, она как раз похожа. Долбоордун техникалык каржылык негиздемеси даяр. Ал коомдук желелерде кызуу талданып жаткан суроолорго жооп берет деп эсептейбиз. Бейөкмөт уюмдар көтөргөн маселени анализдеп, келечекте пайда болуп кала турган коркунучтардын алдын алуу жолдорун карайбыз. Могут быть риски, и как мы их будем снижать. Кылгалем чыгармалары, фото сүрөттөр, иллюстрациялар, айкелдер, дизайнерлик чечимдер менен архитектура долбоорлору, чеги жок көркөм өнөрдүн бир катар классикалык жана заманбап багыты бир залга чогултулду. Анткени бул жерде жайгашкан эмгектердин бардыгы жалгыз автордун эмгектери. Казакстандын башкы музейинде колунан көөрү төгүлгөн казакстандык Болат Мухамедиевдин жеке көргөзмөсү ачылды. Чебер саналуу өмүрүндө ар түрдүү тармактарды өздөштүрүп, миңдеген кооз эмгектерди жараткан. Бул чыгармачылык жолу кең жана бай өнөр ээсинин туңгуш жеке көргөзмөсү. 72-жылдан бери салган жумуштар. 72 жылдан бери жасаган эмгектерим. 72, 85, 89 жылдары мен китеп басмаканасында иштегем. Кийин жагдай кыйындап, үй бүлөнү багуу менен алек болуп кетип калдым. Ошентип 25-30 жылдай колума калем алган жокмун. Кийин 2008-2010 жылдардан баштап кайра чыгармачылыкка кириштим. Мен графика же тартуу деп бөлбөйм. Андайым жок. Бир тармакта жүрүп башкасын көрөм. Ошентип бир гана тармактан көрүнбөйм. Көргөзмөдө 7-8 тармактын эмгектери бар. Болат Мухамедиев өз чыгармачылыгында компьютердик графиканы да өздөштүрүп, классикалык тартуу өнөрдү да ала келе жаткан чебер. Ал тарткан фото сүрөттөрү өтө жакшы чыгат. Ар бири өзүнчө бир картина. Бул чет өлкөдөн көргөзмөгө атайын келген өнөр баалоочулардын пикири. Мне очень приятно сегодня здесь находиться, что мы прилетели на эту выставку Булата Мухамедиева. Биз Болат Мухамедиевдин ушул көргөзмөсүнө атайын учуп келдик. Анткени ал көп кырдуу таланттын ээси жана ар бир тармакты бирдей өздөштүргөн уникалдуу талант. Азыркы тапта мындай жандардын чыгармачылыгы көпчүлүктү кызыктырат. Анын таланты менен кайталангыс өздүк өмүр жолу бар. Башкалар үлгү тута турган инсан десе болот.
Болат Мухамедиев негизинен китеп жасалгалоо ишинин чебери катары кеңири белгилүү. Анын 300дөн ашуун иши түрдүү темалардагы окуу китептери менен адабияттарды иллюстрациялоого атайын жасалган. Германия, Болгария, Чехия, Польша, Түркия жана Жапония өлкөлөрүнүн эл аралык китеп өнөрү сыйлыгынын ээси. Жамбыл облустук тарых өлкө таануу музейи баалуу буюмдар менен толукталды. Музейге белек тартуула акциясынын алкагында 19-кылымдын башында жасалган байыркы сандыкты музейге жергиликтүү тургундардын бири тапшырды. Байыркы буюмдун ичи жыгач менен капталып, сырты геометриялык багытта кооздолгон. Адистердин айтымында сандыкка батыш аймагынан узатылган келиндин артынан себи салынып келген. Урпактан урпакка мурас болуп келе жаткан буюм бүгүнкү күнгө чейин ошол калыбын сактап калган. Тараз қаласының тұрғыны Кенжежан Сауранбеков. Тараз шаарынын тургуну Кенжежан Сауранбеков деген адам музейге белек тартуула акциясынын алкагында музейге өзүнүн ата бабасы колдонуп келген энесинен кызына жеткен сандыкты биздин музейге тартуулады. Бул анын руханий баалуулугубуздун, өзүбүздүн салт сана, улуттук баалуулуктарды сактоого жана андан ары урпакка жеткирүүгө болгон мыкты демилгеси деп билебиз. Ошондой эле музей фонду кеңеш биримдигинин баатыры Саду Шакировдун пайдаланган кийизи менен толукталды. Баатырдын урпагы Сакен Шакиров атасынын колдонгон буюмун музейге тапшырууну туура көргөн. По словам Сакена, дедушка Саду Шакиров, будучи еще маленьким ребенком, он по нему ходил. Ковер текемет. Сакендин айтымында бул кийиз атасы Саду Шакировдун бала кезинен бери бар. Кол менен токулган, 20-кылымдын башына тиешелүү. Күздө кыркылган койдун жүнүнөн даярдалган. Анткени ал бекем болот. Негизинен күрөң төс басымдуу. Ал эми үстүнө ар кандай оймолор түшүрүлгөн. Коричневая тема. Сверху путем аппликации накладывались цветные узоры. Музейге белек тартуула иш-чарасы башталгандан бери Жамбыл облустук тарыхый өлкө таануу музейине 27 экспонат тапшырылды. Азыркы тапта бул жерде 66 миңден ашуун баалуу буюм бар. Мындай акция тургундардын өз тарыхына болгон кызыгуусун ойготууга зор таасир берет. Тарыхый баалуулуктарды аярлап, сактоого болгон урматын көрө алабыз. Жамбыл облустук тарыхый өлкө таануу музейи жанада Ашимов чыгармачылык борбору кайра түзөтүүдөн өтөт. Аны менен катар Даңк, Желтоксон, Жамбыл Жабаев аттуу музейлер ачылат деп көздөлүүдө. Аймакта дагы 3 музей ачылса, шаар тургундары менен конокторуна туулган жердин санжыралуу тарыхын тааныштырууга мүмкүнчүлүк артат. Алматылык адат ансамблі Верона шаарындагы фестивалдан ол жолу кайтты. Кичинекей бийчилер дүйнөнүн 5 мамлекетинен өнөр жамааттары менен чеберчилик боюнча күч сынашты. Ромео жана Жульеттанын мекениндеги ыйык сахнада казакстандык ансамбль Кавказ бийин аткарып, калыстардын алкышына ээ болушту. Бийчилер байыртадан келе жаткан бий стилин жогорку деңгээлде өздөштүргөндүгү менен таң калтырышты. Эл аралык фестивалда казакстандык жаш бийчилер Кавказиурия, Тоо элинин бийи, Даймох жана чечендерден майрамдык бийин мыкты аткарышкан. В первую очередь мы летели с той мыслью, что мы... Биз биринчи кезекте Казакстандын атынан өнөр көрсөтүп жатканыбызды чоң жоопкерчилик деп билдик. Өзүбүздү жогорку деңгээлде көрсөтүүгө аракет кылдык. Өзүбүздү чет өлкөгө да жакшы жагынан тааныттык деген ойдомун. Когда мы вышли на сцену, Биз сахнага чыккан мезгилден баштап көрүүчүлөр кол чабышты. Чынын айтсам, аябай толкундандым. Бийибиз баарына жакты. Поездка в Италию мне очень сильно понравилась. Италияга болгон сапар мага абдан жакты. Унутулгус таасир алдым. Сахнага чыгып өз өнөрүбүздү тартуулаганыбыз эң керемет учур болду. Потому что было очень много людей, которые нас поддерживали. Түзүлгөнүнө 1 жыл гана болгон ансамбльде таланттуу бийчилер абдан көп. Эң улуусу 16 жашта болсо, эң кичинеси 4 жашта. Жаш айырмачылыгына карабастан сахнага чыкканда уюшкан кыймылдар менен таң калтырышты. Жетекчилердин максаты ар бир баланын жөндөмдүүлүгүн ачып, бий өнөрүнө болгон кызыгуусун арттыруу. Ушул өнөр аркылуу өлкөнү урматтоону, каада салтты унутпоого үйрөтүү. То, что мы выиграли... Бизди аяк он айында Туулага чакырышты. Ошондой эле азыр Парижде өтө турган фестивалга баруу маселеси чечилип жатат.
Классика менен заманбап стилин чебер айкалыштыра билген өнөр жамаатынын багындыра турган дагы көп бийиктиктери бар дешет адистер. Чокуларын кар баскан жуңгар ала тоо, обон созгон кумдар, сейрек жаныбарлар менен өсүмдүктөр. Казак фильмдин Алтын эмел улуттук сейил багына арналган даректүү тасмасы Кытайдын Тайчжоу шаарында өткөн кино жана туризм тармагындагы Азиялык өнөр жумалыгында чет өлкөнүн мыкты даректүү тасмасы номинациясына ээ болду. Тасма белгилүү фотограф, натуралист Олег Беляловдун алгачкы эмгеги Азия өлкөлөрүндө туризм жана кинематография тармагынын өнүгүшүнө багытталган иш-чарага 23 мамлекеттен 1000ден ашуун кино жана теле берүүлөрдүн мыктылары катышты.